22 апрелде Советбек Рустамбек уулу Жогорку Кеңешке депутат болду. Ал жүздөгөн жабырлануучусу бар Эмаком курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Эмиль Жусуповдун ордуна келди. Эмиль Жусупов 20 апрелде өзү арыз жазып, депутаттык ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулду. Ал эми Советбек Рустамбек уулу тууралуу буга чейин дагы укканыбыз бар. Азыр анын ким экенин кененирээк айтып берем, биз менен калыңыз. Советбек Рустамбек уулуна Борбордук шайлоо комиссиясы мандат тапшырып, төш белги такты. Ал бийликчилделген Ишеним партиясынан депутат болду. 47 жаштагы Рустамбек уулу Ноокат районуна караштуу Жатан айылында төрөлгөн. 2010 жылы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетин информатика жана экономика адистиги боюнча аяктаган. 2014 жылы ушул эле окуу жайды инженер куруучу адистигин бүтүргөн. Ачык булактардан карасак, Рустамбек уулу жеке ишкер. 2019 жылы Улуттук алыш бел боо күрөш федерациясынын вице-президенти болуп шайланган. 2020 жылкы шайлоодо Бирбол партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер. Андан кийин 2021 жылы Ишеним партиясынан талапкер болгон. Ал шайлоодо Рустамбек уулу 3918 добушка ээ болуп, 11-катарда табылган. Былтыр ноябрь айында интернет желеге депутаттардын, учурдагы жана экс-чиновниктердин катарында отурган Райымбек Матраимовдун видеосу тараган. Анда депутаттар Жусупбек Коргонбай уулу, Алишер Козыев, мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев, Унаа мамлекеттик мекемесинин мурдагы директору Алымжан Козубаев жана башкаларды көргөнбүз. Айтмакчы, ал видеону жаңы гана мандат алган дал ушул Советбек Рустамбек уулу тартканын белгилей кетели. Анда Рустамбек уулу мына Жусупбектин туулган күнү деген. Юстиция министрлигинин сайтынан Советбек Рустамбек уулуна ятян жоопкерчилиги чектелген коому катталганын көрө алдык. Бирок компания эмне иш менен алектенери ачык көрсөтүлгөн эмес. Өзү ишкер болгону менен кайсы компанияларга ээлик кыларын ачык көрсөткөн эмес. Ал эми шайлоого талапкер катары катталып жатканда Рустамбек уулу өзүн жумушсузмун деп көрсөткөн. Сизге жаңы гана депутат болуп келген Советбек Рустамбек уулу тууралуу ачык булактардагы маалыматты айтып бердим. Аман туруңуз.